Assalamu алейкум, урматтуу Тескабар Ньюстун көрүүчүлөрү. Биз азыр Ош шаарына кирип бараткандагы Тагыраагы облустук оорукананын жанынан өткөн Монуев көчөсүндө турган чагыбыз. Дал ушул көчөнүн 3 ай мурун кошумча бир көпөрөнү куруп, мындагы автотыгын маселесин чечүү боюнча долбоор жарыяланып, дал ушул иштер жүргүзүлүп келе жаткан чагы. Ушул эле фундамент пайдубал. Жолдун оң тарабында дагы куруу максатында жолдун шаардан чыгуу тарабы толук түрдө жабылгандыктан учурда мында автоунаалар таптакыр жүрүүгө мүмкүн эмес. Анткени толук түрдө жабылып, жерлерди ушундай кылып казуу иштери башталган чагы. Ал эми шаарга кирип бараткан тарапта дал ушул бир катар автоунаалар бир тараптуу кирүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Өзүңүздөр байкап көрсөңүздөр, ылдый тарабында дагы дал ушул Абсамат Масалиев проспектисине чейин казылып, пайдубалы тургузулган. Ал эми сол тарабында казуу иштери жаңыдан гана башталды, кече жол жабылгандан кийин. Айрым маалымат жетпей калган шаар тургундары үчүн толук маалымат жеткизип коелу деп ушул чыгарылышты атайын чыгарып жатабыз. Анткени шаардан чыгуу үчүн бул тараптагы көчө толук түрдө жабылып, ал эми чыгып кетүүгө облустук оорукананын арт тарабынан Мадымаров көчөсү менен чыксаңыздар болот. Ошону менен биргеликте эле Онадыр тараптан да кошумча көчөлөрдөн ачып койгон чыксаңыздар болот. Азыркы күндө бизде ушул жумуштары негизги жанагы оор жумуштары бүттү. Биз график боюнча биз мына утуп алган компания өзүнүн графиги боюнча иштеп баштаганда биз булардын талабы боюнча биз жолду мурун 3 ай мурун эле тосуп беришибиз керек эле. Мына Монуева көчөсүнчү. Бирок тилекке каршы биз тосподук. Негизинен бул шаарга кире бериш жол болгонуна байланыштуу бизде бүт жол каттам, бүт унаа тыгын, унаа каттамдар ушул жерден болгонуна байланыштуу биз тоспой, жарымын тосуп, ошо жарымында жумуштар болуп аткан. Бирок жарымында жумуштар болуп атканда бул жерде мына биздин техникалар, ошол подрядчиктердин техникалары жерди казып баштаганда ушул бир эле техника кирип, кайра чыгып, ошол аябай мындай кыйналып, мындай толук кандуу иш мындай болгон эмес да. Ошого байланыштуу биз бүгүнкү күндө ушул жолду толугу менен тосконго чечкенбиз. Бул жерде жыйын өткөрүп, ошол тех советте бүт службалар менен макулдашып, ошол жерде жолду тосуп, бир ай мөөнөттүн ичинде ушул биздин утуп алган компания ушул жерде толугу менен жумушту аткарып чыгып кетем деген. Азыркы күндө биз жолду тостук. Урматтуу мына шаар тургундары, негизинен мен бир аз түшүндүрүп берип коеюн. Жолдун астындагы жанагы суу түтүктөрү, саркынды түтүктөрү, жанагы кабелдер, астындагы жана мына газификация, бул жерде мына бизден чыгып кеткен жанагы курулуштарды толугу менен биз артка жылдырып, жердин астындагы түтүктөрдү толугу менен алмаштырып, бир тарабында жанагы подпорный стенасы курулуп, экинчи тарабы эле калды. Бул жерде эгерде толугу менен жол тосулса, анда бизде ошол эле жумуш калат. Бул жерде жерди казып, мосту даярдап туруп, бир айдын ичинде мосту даярдап туруп, 2 айга жетпей ушул жерде негизги жолду биз ачканга толугу менен азыр түнөгүн иштер болот да. Ошого биз мына урматтуу шаар тургундарына дагы бир жолу суранып кетет элек. Ош шаарынын мэриясы бизди туура түшүнүк менен кабыл алып, ушул шаарга биз мына жакшы бир долбоорду алып келип, ушул долбоорду иш жүзүнө ашырып, ушул жумушту биз толук кандуу бүтүрүп алалы. Сиздерге мен түшүнүп жатам, азыр ыңгайсыздыктар пайда болуп калды. Бирок ага карабастан биз сиздерге мына болушунча шарттарды түзгөнгө аракет кылдык. Бул жерде мына кире беришиндеги биз ушул Монуева көчөсүндө бир тарабын ачып койдук. Бул жерде шаарга кире бергенде ошол Монуевадан баштап кирип туруп, Алимжанов көчөсүнө оң тарап деп коер эле. Ошол шаарга кире бергенде Монуевадан келип, Алимжанов оң тарапка бурулуп, шаардын ичине кирип кете берет. Чыга бериши, шаардын чыга беришин биз башка көчөлөрдү азыркы күндө ачтык. Жана ички көчөлөр деп коет. Бул биздин мына облустук больницанын аркасындагы мына Мадымаров көчөсү бар, Шамшиев көчөсү бар, Уамский каналдын аралап мына Тажикский көчөсү бар. Ошолорду биз шаарды чыга беришке ушу жолдорду ачтык да. Мен туура түшүнөм, бул жерде унаа тыгындары жана унаанын келгендерине бир аз ыңгайсыздар пайда болот. Бирок бир айдын ичинде биз ушул жерди даярдап туруп, 2 айга жетпей ошо негизги мына жолду ачып туруп, калган жумуштарды аткарууга биз даярбыз да. Урматтуу шаар тургундары, эгерде сиздер шаардан чыгуу үчүн мына Юго-Восток тараптан келип же болбосо келечек базары тараптардан дал ушул айланадан чыга турган болсоңуздар, облустук оорукананын арты менен чыгуучу Монуев көчөсүнөн 400-500 метр кирип келгенден кийин ушул Мадымаров көчөсү аркылуу чыгып кеткен ыңгайлуу. Ал эми
Ош район тараптан же болбосо ХБК тараптагылар ушул Ош Алай жолу менен чыгып кетем дегендер болсо сиздерге туура келбей калат. Сиздер үчүн Наримандагы маданият тарапты көздөй чыгып кеткен көчө ыңгайлуу болуп эсептелет. Бул ушул абал жергиликтүү бийликтегилердин айтымына караганда бир 2 айга чейин созулушу мүмкүн.